мына азыр 15 тамдык Кыргызстандын тарыхы жазабыз деп атат. Ошондо мен айтат элем, ушул объективдүү жазыш керек, тарыхты бурмалабаш керек. Тарых өзү ак кара эмес. Бул адамдар кандай болду эле, ошол убакта кандай жашады эле, социалдык абалы кандай эле, мамлекеттик болуштар кандай болду эле, жергиликтүү эл кандай болду эле, анын менталитети кандай эле, ким менен карым катнаш түздү эле, башка жактан келгендер бар беле, бул эмне процесстер болгон, бүгүнкү көз караш менен эмес, цифровой көз караш менен эмес, ошол убакытка барыш керек да. Ошол убакыттын аң сезимин, ошол убакыттын атмосферасын сезиш керек да. Призмасы менен караш керек. Ошо менен караш керек. Антпесе бул тарых же санжыра болуп калат, атам аябай кыйын болгон деген, же болбосо бул бунун атасы акмак болгон деген бир нерсе болуп калат да.